Кайрылуудагы 75 адамдын 3-өө кармалды. Ички иштер министрлиги жапырт башаламандык уюштурууга шектелип 3 адам кармалганын билдирди. Мекеме маалымдагандай 9 февралда жаңы президенттик шайлоону токтоосуз өткөрүүнү демилгелеген 75 адамдын кайрылуусу боюнча маалымат тараган. Министрлик андагы айрым билдирүүлөр кызуу талкууга алынып, өлкө ичинде коомдук саясий кырдаалды курчуткан дейт. Буга байланыштуу жапырт башаламандыктар беренеси менен кылмыш иши козголгон. Тергөө кызматына кайрылууда аты жазылган 75 адам алынып келинип, тергөө жүргүзүлгөн. Ички иштер министрлиги кармалган 3 киши кылмыш ишинин демилгечилери жана активдүү катышуучулары катары аныкталган дейт. Алар жашаган жерлерде тинтүү жүргүзүлүп, өздөрү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Маалыматтагы инициалдар коомдук ишмер Бекболот Талгарбековдун, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Тыйканбаевдин жана Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмилбек Узакбаевдин аты жөнүнө туура келет. 9 февралда саясатчылардан, коомдук жана маданий ишмерлерден турган топ президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүүгө чакырып, президент Садыр Жапаров менен Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна кат жолдогону айтылган. Кайрылуунун тексти Facebook'та жарыяланып, анда 75 адамдын тизмеси жазылган.